Жок бересиздер, анан кайрадан башка. Талас районунун Каракол айлаймана караштуу Арал айылындагы Касым Кулнанаев атындагы орто мектебинде акыркы бир аптадан бери финансылык сабаттуулук аркылуу үй-бүлөдө чакан ишкерликти уюштуруу аталышындагы семинар тренинг өтүп жатат. Азыркы учурда социалдык келишимден 100 000 сом алып, бирок каражатты туура натыйжалуу пайдаланууда бул окутуу зарыл дешет уюштуруучулар. Бул жерде айымдар эмне кылат? Бул жерде үй-бүлөдөгү чыгаша кирешени эзептешет, үйрөнүшөт, финансылык сабаттуулук эмне экенин мындай тереңирээк түшүнүк алат. Алдан тышкары чакан бизнес ачам деген инсан айымдар рынок түзүлдөйт. Баягы өзүнүн эрежеси бар, өзүнүн тепкичтери бар, ошо боюнча бизнес ачканга кандай мүмкүнчүлүктөр бар, ошого карата өздөрүнүн багыттарын алып, үй-бүлө менен чогуу макулдашып, бир чечимге келип туруп, анан кичине бизнесин, чакан бизнесин ачат. Арал айылынын тургундары бизнес долбоорун жазуу, чакан ишкерликте киреше чыгашаларын тактоо, убакытты үнөмдөө багытына пайдалуу кеңештер алгандыгын айтышат. Бир эле бизнес эмес, ошого катар эле 2 бизнес алып кетсе болот экен, ал эчеси 3 бизнес алып кетсе болот экен. Анан киреше чыгашаны, үйдөгү киреше чыгашаны эсептедик. Мен өзүмдүн киреше чыгашамды эсептегем. Ошондо мен чыгашам кирешемен ашып кетти да. Анан ошону балансировка кылып үйрөнүш керек экен да. Талдадык да, эт багыты кандай, сүт багыты, швейный цех. Мен өзүм гүл өстүрүү боюнча ошолордун баарын изилдеп чыктык. Анан убакыт үнөмдөө боюнча аябай ошол тема мага аябай таасир этти. Анткени мен жашым өтүп кетти, анан жогорку билимим жок деп менде ушундай бир өкүнүч болчу да. Жаш деле бизнесте жаш курак чектелбейт экен да. Окутууга катышып аткан Гаухар Кубанычбек кызы буга чейин социалдык келишимден 100 000 сом алып, үй-бүлөсү менен мал жанды калышкан. Эми бул окутуудан кийин кошумча ишкерликти баштоо максатын койду. Көп нерсени үйрөдүк. Ар тармактуу бизнес кылсак болот экен айылдачы. Пекарный ачсак болот, мороженый, швейный цех, чакан ишканада айылгачы. Мисалы азыр айыл жергесинде эле сыртка чыгып иштей албайт да. Ошол себептен улам айыл жергесинде бул аябай ыңгайлуу бизнестер да. Мисалы малина аябай тоок фермасын ачса болот. Айыл жергесинде көбүнчө убакытты эмнеге коротобуз? Азыр ата-энелер көптөр балага деле сабакка, балдарын сабакка окутканга деле телефон болуп калды. Онлайндан деле, мисалы, онлайн аркылуу деле тапса болот, бизнес кылса болот. Мен ойлонуп атам, швейный цех ачсакмы депчи. Себеби бул окуудан мен көп нерсени алдым өзүмө. 2022 жылы Арал айылында 135 жөлөк пул алуучу үй-бүлөлөр бар болсо, быйылкы жылдын эсебинен алардын саны 75ке кыскарган. Мамлекеттин бул долбооруна катышып белгиленген каражатты алуу менен алар ишкерлигин баштап отурушат. Келерки жылы социалдык келишим аркылуу ишкерлигин баштай турган үй-бүлө мүчөлөрү дагы бул окутууга чакырылган. Соц контракт алгандан кийин сразу жекешкер деп эсептелет. Ана жекешкерликти булар кантип алып кетиш керек? Кандай жол менен алып кетиш керек? Азыркы жаңы келип аткандар үй-бүлөлүк бюджеттин чыгаша кирешесин түшүнбөйт экен. Ошон үчүн бул жекешкер болгондон кийин аракет кылгандан кийин булар чыгаша менен кирешени билип өздөрүп алып кеткенге жөндөмдүү болуп калышы экен да. Ошонун негизинде буларга окутууларды баштап атабыз. 2022 жылдан бери жакшы результаттарды берип атат. Биздин ушу Арал айылынан Талас району боюнча 200 000 сомдук жана 5% кредит алып баштады уже мысмылда деп. Анын результат берген ушул окутуулардын негизинде. Дагы квота эндиги 25 жылга бөлүнөт деп атпайбы? Биз ушуларды даярдап койсок, эндиги жылга бизге жакшы болот да. Даяр кадр болот да, сразу алып, анан сразу өздөштүрүп кетет. Бул семинар тренингге катышкан айымдарга Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы аркылуу ар бирине 3 мүшөктөн 10-15 литр суу майдан жардам берилет. Нурузбек Шабдамек уулу, Мелис Элебесов, Талас району.